Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин адабият сабагыбыздын темасы Бектурсун Алымов шакиртиме кат чыгармасы болмокчу. Бул чыгарма педагогикалык публицистикага кирет. Алгач балдар, Бектурсун Алымовдун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу китептен окуп чыгууңарды сунуштайм. Кат түрүндө жазылган кайрылуу мүнөзүндөгү чыгарма көркөм адабиятта көп кездешпейт. Ошол түрдүү эпостайлардык чыгарма деп айтабыз. Мына балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы болгон Бектурсун Алымовдун шакиртиме кат чыгармасы дагы бул эпостайлардык түрдө жазылган чыгарма болуп саналат. Бул чыгармада устат шакирт мамилеси чагылдырылып, устаты шакиртине кайрылуу максатында жазган чыгармасы менен таанышасыңар. Чыгарма боюнча суроолор балдар. Мугалим проблемасы кандай чагылдырылган? Устат шакирт түшүнүгү кандай? Адабият, китеп жана сүйүү проблемасы бүгүнкү күндө. Демек балдар, ушул суроолордун негизинде ой жүгүртүп, мага жообуңарды жазып, аны фото отчет аркылуу бересиңер. Суроолорду дагы бир жолу кайталайм. Мугалим проблемасы кандай чагылдырылган? Демек, шакиртиме кат чыгармасында мугалим проблемасы кандай чагылдырылган? Устат шакирт түшүнүгү кандай? Адабият, китеп жана сүйүү проблемасы бүгүнкү күндө. Ушул суроолордун негизинде чыгармачылык менен ой жүгүртүп, жообуңарды бересиңер. Үйгө тапшырма балдар. Устатка жооп кат жазып көргүлө. Силер дагы Бектурсун Алымовдун шакиртиме кат чыгармасын окуп бүткөндөн кийин силер шакирттин образында болуп устатыңарга кандай жооп кат жазат элеңер? Ошол жөнүндө ой жүгүртүп, аракет кылып жазып көргүлө балдар. Ийгилик каалайм. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.